Alhamdulillah, Allah Taala maqtolur. Jana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom, salavattар bo'lsin. Hurmatli tuğanlar, bugün Allah Taala nasip qilsa, inshaalloh biz 3 negizden başlagan savoqda olantamiz. Allah Taala'nı tanıgandan keyin bo'ldi, men Allah Taala'nı tanıdım. Payg'ambarimizni tanıdım. İslam dinini tanıdım deb qo'yib hech qanday amal qilmasdan yuraverasizmi? Aslında Ibn Kasir'den sözüne kelib o'tadi. Belgili tafsirchi. Qala Ibn Kasir rahimahulloh taala al-khaliqu li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiqqu lil-ibada deydi. O'shu narsalarning barini yaratuvchi zot Alloh taala бүткүл барды ибадаттарға татқы дейді. Тақтап айтқанда біз Аллах Тааланы таныгандан кейін жөн эле таныдым деп жүрө бербестен, өзүсүн каалаган ишти кылып, каалагандай жүрө бербестен, Аллах Таала буйруган нерселерге амал кылып, кайтарган нерседен кайтып, Аллах Таалага ибадат кылат экенбиз. Аллах Таалага ибадаттарда башында турган эң биринчи ибадат бул Аллах Тааланы ибадатта жалгыз экен. Аллах Тааланы жалгыздоо дегенде Аллах Тааланын таухидин бекем карман экен да. Аллах Тааланы кантип жалгыздайбыз, жана канча нерседе жалгыздайбыз десе, алымдар айтышат, ахли сүннаттар Аллах Тааланы 3 нерсе менен жалгыздайбыз дейт. Биринчиси Аллах Тааланы Раббылыгында. Аллах Тааланы Раббылыгында жалгыздайбыз. Кантип десе, Аллах Таала жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, пайда берүүчү, зыян берүүчү, жеке Аллах Тааланын өзүнүн ишине тиешелүү болгон жаратуу, рызкы берүүчү, шифа берүүчү, ошошон Аллах Тааланын жеке өзүнө тиешелүү болгон иштеринде Аллах Тааланы жалгыздап, ага эч нерсени теңебей шерик кошпойт деймиз да. Ал эми Аллах Таала сыяктуу бирөө жаратат, рызкы берет, шифа берет, пайда берет, зыян берет деп ишендиңби? Анда ушул Аллах Тааланын Раббылыгында шерик кошкон болуп калат да. Бул биринчиси. Экинчиси Аллах Тааланы ысым сыфаттарында жалгыздоо. Мисалы Аллах Таала Куранда же Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте өзүнүн аттары туурасында жана өзүнүн сыфаттары туурасында кабар берген. Ошол аттары менен сыфаттарын кандай келген болсо Куран менен Суннада ошону эч кандай өзгөртпөстөн, бурмалабастан, кайтарбастан, жокко чыгарбастан, кимитпестен жана башка нерселерге окшоштурбастан өзүнүн улуулугуна жараша бекемдейт экенбиз да. Ал эми кимде ким Аллах Таала мисалы Аль-Басир көрүүчү, Ас-Сами угуучу да. Эми кимде ким Аллах Таала уккан сыяктуу угат, Аллах Таала көргөн сыяктуу көрөт, Аллах Таала билген сыяктуу баланча шейхин билет, баланча оолиям билет деп айта турган болсо, анда биз эмне Аллах Таалага ушул ысым сыфаттарында ширк кошкон болуп калат экенбиз. Эгер жаратуусунда шерик кошсоң, анда рубияда шерик кошосуң. Ал эми ысым сыфаттарында Аллахка башка бирөөдү теңесең, анда ысым сыфаттарында шерик кошкон болосуң. Ал эми үчүнчүсү Аллах Тааланы ибадаттарында жалгыздоо экен да. Мисалы, Раббылыгында жалгыздоо бул жеке Аллахтын өз иштерине тиешелүү. Себеби жаратуучу, рызкы берүүчү Аллах Таала иштеринен да, ысым сыфаттары да Аллах Таалага тиешелүү. Үчүнчү жалгыздай турган нерсе Аллах Таала ибадат жалгыздоо. Ибадаттар кимдин иштерине тиешелүү? Ал адамдардын иштерине тиешелүү. Мисалы, Аллах Таала ибадат кылуу, дуа кылуу, курбандык чалуу, дуа кылуу, намаз окуу, зекет берүү, садака кылуу, жана башка көптөн ибадаттар бар. Ошол ибадаттын бардыгында Аллах Таалага эч нерсени шерик кошпой, Аллах Таалаганын өзүнө арнаш керек экен. Мына ушул 3 нерседе Аллах Тааланы жалгыз айтканбыз да. Андан кийин келип атат. Аллах Таала буйруган ибадаттын түрлөрүнөн дейт, мисалы дейт. Эми Аллах Тааланын буйруган ибадат аябай көп, ошолордун кээ бирлери мисал дейт, ислам дейт. Эң биринчи исламда. Исламда канча парыз бар? 5 парыз бар. Андан кийин ыйман дейт. Ыйманда канча рукун бар ыймандын? 6 рукуну бар, 6 рукуну бар. Вал ихсан дейт. Ихсандын канча даражасы бар? 2 даражасы бар. Исламдын парызы 5 парызы бар. Ыймандын 6 рукуну бар да. Ихсандын 2 даражасы бар. Андан кийин дуа дейт,
коркуу дейт. Аллах Таала буйруган ибадаттардын кээ бирлерин гана бул жерге алып келип отурат да. Ва-ража үмүт кылуу дейт. Ва-таваккул Аллахка таваккул кылуу дейт. Ва-рагба дейт. Ва-рахба дейт. Вал-хушу дейт. Вал-хашия дейт. Вал-инаба кайтуу, вал-истиана Аллахтан жардам суроо, вал-истиаза Аллахтан пана суроо, вал-истигаса Аллахты жардамга чакыруу, ва-забх курбандык чалуу, ва-назр атоо, ва гайри залика мин анвал ибада аллати амара Аллах би куллуха лиллахи таала. Ушул ибадаттардын бардыгы дейт. Жана башка ушул жерде эскерилбеген ибадаттардын бардыгы кимге таандык дейт? Жалгыз Аллахтан өзүнө таандык дейт. Эми маселе исламда Аллах Таала буйруган ибадаттар аябай көп экен. Кээ бир ибадаттар жүрөккө байланышкан. Жүрөк менен кылат ибадаттар да. Кээ бир ибадаттар тил менен кылат, кээ бир ибадаттар дене менен кылат да. Ушул жерде жогоруда айтылган ибадаттардын кээ бирлери жүрөккө байланыштуу. Мисалы, коркуу. Бул жүрөктүн ибадаты. Адам корккондо жүрөгү менен коркот да. Жана ошондой эле үмүт кылуу. Бул да жүрөккө байланыштуу жүрөктүн ибадаты. Жана ошондой эле таваккул. Таваккул кылганда адам жүрөгү менен таваккул кылат да. Жана ошондой эле хашия, коркуу, мына ушулардын бардыгы эмне? Жүрөктүн ибадаттарын. Ал эми зикир кылуу, бул тилдин ибадаттары. Зекет берүү эмнеге байланыштуу? Дүйнөгө, акчага байланыштуу ибадаттар. Ал эми ажылык кылуу, курбандык чалуу, намаз окуу жана башка ибадаттар эмнеге тиешелүү? Денеге тиешелүү. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ибадаттардын бардыгы мейли ал жүрөккө байланыштуу ибадаттар болобу, мейли тилге байланган ибадаттар болобу, же ал эмне акчага тиешелүү ибадаттар болобу, же ал дене мүчө менен кылына турган умра, ажы, курбандык чалуу, курбандык чалуу бир жагы акча болуп кетсе, экинчи жагы муздаганда кол менен сөзсүн да денеге да байланыштуу кетет да, бөлүнүп кетет да. А намазда бардыгы бар. Намазда тил менен айтылган ибадат бар. Алхамдулиллахи роббил аламин. Дене менен кылынчу ибадаттар бар. Жана жүрөк менен, хушу, жүрөк менен да көрөмүн. Ошон үчүн урматтуугандар, ушул ибадаттардын бардыгы Аллахка таандык экен. Андан кийин аят келип атат. Фаман сарафа минха шайян ли гайрилла фава мушрикун кафир. Ушул жогорудагы эскерилген ибадаттардын бирин эле Аллахтан башкага арнай турган болгон болсо, аланда мушрик, Аллахка шерик кошкон кабил. Буга далил дейт. Омай ядум Алла илахан ахара ла бурхана лаху бих. Кимде ким Аллах менен бирге башкага дуа кыла турган болгон болсо, анда анын эч кандай ал нерсесине далили жок. Анын жазасы, азабы Аллах Тааланын астында кыямат күнү дейт. Иннаху ла юфлихул кафирун. Аллахка ыймансыз болгон адамдар эч качан ийгиликке жетпейт дейт. Эми урматтуугандар, Аллах Тааланын буйруган ибадаттарын Аллах Тааланын өзүнө гана арнаш керек да. Эгер ошол ибадатты Аллахтан башка арнай турган болгон болсо, ал кыямат күнү эң бактысыз адамдар урматтуугандар. Эртең бул дүйнөдөн адам ыймансыз өтүп кеткенден кийин эртең 3 нерсени армандайт. Билебаңыздар, 3 нерсени. Биринчиси эмне? О Раббым, мени дүйнөгө кайтарчы дейт да. Балки мен бир жакшы, өзүм таштаган жакшы амалдарды кылармын деп Аллахтан суранат да. Бирок Аллах Таала буга эмне? Жооп бербейт да. Экинчи, бул болгондо экинчи арманда турган нерсеси, я Раббым дейт да. Мени тозокту азабымды жеңилдетчи дейт. Аллах Таала Куранда вала юхаффафу дейт да. Алардын азабы эч качан жеңилдетилбейт дейт. Дүйнөгө кайчы деп суранса, дүйнөгө кайтарылбайт экен. Дүйнөгө кайтарылбагандан кийин ушул тозокто жатып анда азабыбызды жеңилдетчи деп суранса, Аллахка шерик кошкон себебинен азабы жеңилдетилбейт экен да. Жада калса ушундай азаптан чыдай албай, кыйналгандыктан я лайтани кунту тураба, аттиңай ушул азаптан көрө топуракка айланып кетсемчи деп ошол нерсени армандаганда дагы топуракка да айланбайт экен да. Карагыла. Топуракка да айланбайт экен. Себеби эртең кыямат күнү жаннат бияка турсун, Аллахка шерик кошкон, мушрик болгон тозокто түбөлүк кала тургандар жөн гана мен топурак айланып эле бир бул ааламда мындай түбөлүккө жок болуп кетсе арман экен. Бирок ошол нерсе дагы
аларга берилбейт экен да. Топурак болуп кетишти Аллах Таала ишке ашырбайт экен да. Себеби алар бул дүйнөгө келди. Аллах Тааланын көптөгөн нематтарын пайдаланды. Ичти, жеди, мо асмандан түшүп аткан бир тамчы жамгыр жөндөн жөн түшкөн жок да. Ал Аллах Тааланын буйругу менен сага рызкы болсун деп түшүп атат да. Жана жердин түбүнөн жерди конторуп чыккан бир тал чөп дагы өзүнүн каалоосу менен жөн гана чыккан жок да. Ал да Аллах Тааланын буйругу менен чыгып, сага же сенин малыңа чөп болсун деп сага рызкы болуп атат да. Сенин өзүңө түздөн түз сага өзү рызкы болбосо дагы, бирок ошол чөптөн жеген малды сен жеп отурасың да. Ошол мал жеген чөптөн сага сүт болуп келип атат. Бунун баарында Аллах Тааланын эмне хикматы, данышмандыгы бар да. Ошонча нерсени көрүп туруп, бул дүйнөдө каалагандай ойноп туруп, ахиретке барганда я Аллахым, топурак кылып салчы, жок болуп кетейин десең, анда бул өтө эле акылдуулук болуп калат да. Ушунча дүйнөгө келип жашап, анан аягында болбой калгандан кийин мен топурак болуп кетейин деп сурануу, көрсөңөрбү? Эми жана жогоруда кээ бир ибадаттарды жалпы үстүртөн айтып койду. Эми ошол ибадаттарды биз бири-бириден алып келебиз. Далилдери менен. Биринчиси ад-дуа дейт да, дуа кылуу. Урматтуу туугандар. Эмне үчүн бул ошол Аллах Таалага ибадат кылууда эң биринчи дуадан башталды? Эң биринчи дуадан баштады, себеби исламда дуа кылуу бул эң чоң ибадат экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисинде, Анас ибн Маликтен келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Ад-дуау мухул ибада" дейт да. Дуа кылуу бул ибадаттын чучугу дейт да. Баар бир нерсенин чучугу өзү болот го, бирок дуа кылуу исламда ибадаттын чучугу экен да. Чучугу экен. Ушул нерсе абдан бир чоң ибадат болгон себебинен адамдардын Аллахка ширк кылган ширктердин көпчүлүгү ушул дуадан болот экен да. Себеби Аллах Таалага ширк кошуу, кээде адамдар Аллахтан коркууда ширк кошот. Кээде курбандык чалууда ширк кошот. Кээде адамдар дуа кылууда ширк кошот. Бирок адамдардын кылган ширктердин көпчүлүгү кайсы нерседе кабылат экен ширкке? Дуа кылууда экен да. Себеби шайтан көбүнчө адамдарды ширкке түшүргөндө жөн гана ширк эмес, ширктин баягы ибадаттын чучугу болгон нерседе адамдар ширкке салат экен да. Бирок бул хадистин исинада сөз бар. Бир топ мухаддистер ушул хадисти даифтешкен да. Бирок мундан башка хадис бар. Мисалы Нуман ибн Баширден келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, ад-дуау хуал ибада." Аллахка дуа кылуу ибадат дейт. Ошон үчүн дуа кылуу бул ибадат болуп эсептелет. Дуа кылганда сен чыныгы өзүң ибадат кылып атканды сезесиң да. Эки колуңду көтөрүп, "Я Раббы" деп, балким сен намазда сезинбеген нерсени дуада сезинишиң мүмкүн да. Сен эки колду көтөрүп, ушунчалык муктаждыгыңды айтып, өзүңдү аябай төмөн карманып, чыныгы Аллах Тааланын кул экениңди сезесиң да. Ошон үчүн бул дуа ибадаттын чучугу экен да. Себеби Аллах Таала Куранда "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум." Силердин Раббыңар айтты дейт да. "Уд'уни астажиб лакум." Мага дуа кылгыла, мен силердин дуаңарды, тилегиңерди кабыл кыламын дейт да. Ал эми мага ибадат кылуудан, тактап айтканда дуа ибадатын кылуудан бой көтөргөндөр, текепелденгендер, алар кыямат күнү тозокко ушундай жаман абалда, кор болгон абалда киришет дейт да. Бул аятта Аллах Таала дуаны ибадат деп атат да. Мага дуа кылгыла дейт. Ал эми мага дуа кылуудан баштаткандар, алар кыямат күнү тозокко кор болгон абалда кирет дейт да. Ошон үчүн бул дуа эң чоң ибадаттардан. Дуанын ибадат экенин билдик. Анын далилин билдик. Эми дуада ширк кылган абалдар бар да. Адам 3 абалда дуада ширкке кабылат экен. Биринчи абалы өлүктөн дуа кылганда. Кабырдын астына барып өлүктөн дуа кылабы, же болбосо өз үйүндө отуруп эле кабырда жаткан өлүктөн дуа кылабы? Бул исламда ширк болуп эсептелет экен да. Себеби өлүк да,
өлүк эч качан укпайт. Аллах болсо, Аллах асманда туруп, Аллахка дуа кылсаң, Аллах таала угат. Көрүүчү, билүүчү. Ал эми кабыр ээсине ага дуа кылуу мүмкүн эмес да. Мисалы, я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, же я Хыдыр алейхиссалам деп, кейбирлер я Хыдыр деп кыйкырып атат да, кейбирлер я Махди деп Махдиге кыйкырышы мүмкүн. Ушулардын баардыгы дуа да. Же баланча вали өлүп калгандарчы, ошонун баардыгы ширк болуп эсептелет. Экинчи ширкке кабылган учуру, биринчиси өлгөндөн кийин өлгөн адам кайрылса, экинчиси астында жок, бирок алыстагы адамга, тирүү, бирок алыстагы адамга кайрылат да. Мисалы, Африкада же Бангладеште же Индияда бир шейх бар, бир адамдын олиясы шейх бар, олия шейхи бар. Ошо Кыргызстандан турат дагы, о баланча шейх, мага баланча нерсени бергин, же баланча нерсени сурап тилек кылып кайла турган болгон болсо, бул ширк болуп эсептелет да. Себеби эмне үчүн ширк? Себеби анда ушундай ишеним бар. Африкадагы, Бангладештеги же Индиядагы шейхим, ал Аллах таала кандай ааламдагы нерселерди алыстан Аллах таала көрүп турган сыяктуу, билип турган сыяктуу, угуп турган сыяктуу, ал да уга алат, биле алат, көрө алат деген ишеним бар да. Ошол ишеним болгондугу үчүн, ушул нерседе Аллахка теңегендиги үчүн ал ширк болот да. Бул экинчи абалы. Үчүнчү ширкке кабылган абалы тирүү, астында бирок чамасы жетпейт да. Кээ жамааттар бар, шейхин астында барат дагы, о баланча шейхим дейт. Тирүү, өлүк эмес. Алысты Африкада же Индияда же Пакистанда жүргөн бирөө эмес, астында турат. Эки тең бар да. Бирок эмне чамасы жетпейт да. Эмне дейт? Аллах тааладан сурай турган нерсени ошо шейхинен сурайт. Астында турат. О баланча шейхим дейт. Мени бейишке киргиз дейт. Же менин күнөөмдү кечир дейт. Же мага бала берген, ден соолук берген, мени бактылуу кыл деп ушундай нерсени сурайт. Аллах тааладан сурай турган нерселерди. Мына ошол себептен ширк болот. Өлүктөн сураган учурда, жана алыста турган адамдан сураган учурда, же астында турса дагы, тирүү болсо дагы, Аллахтын колунан гана келе турган нерсени Аллахтан башкадан сурай турган болгон болсо, анда мына ушул учурларда ширк болуп калат да. Ал эми тирүү адам биринчиси, экинчиси астыңда, үчүнчүсү сен сураган нерсеге анын чамасы жетет. Төртүнчүсү сен себеп деп билесиң. Мисалы, дүйнөдө чамасы жете турган нерселер сурай турган болсо болот. Бирок чамасы жетпей турган нерселерди Аллахтын гана колунан келе турган нерсени сурай турган болгон болсо, мына ошол учурларда ишенимдерге байланыштуу болгондугу үчүн ширк болуп калат да. Ошон үчүн жанагылар айтып жүрөт го. Биздин ушундай шейхтер бар. Алар Аллах тааланын эч кандай жардамы жок эле эненин жатынында бала жарата алат дейт да. Ушундай жамааттар бар. Билесиңерби? Жана ошондой эле ушундай бир жамааттар бар. Бул Кыргызстанда эле бар нерсе, мен Африкадагы жүргөн бирөөдө айткан жокмун да. Ушундай шейхтер бар. Аллах таала эгер өзүнүн кулуна бир азап түшүрө турган болгон болсо, биздин шейхтер дейт, асманга көтөрүлүп туруп, ошол азапты тосуп коет дейт да. Карагыла. Ушундай адамдар бар да. Ушундай адамдар бар. Мына ушул дуада ушундай да. Ушундай абалдарда ширкке кабылат экен. Экинчи ибадат коркуу. Коркуу дагы бир исламда аябай чоң ибадаттардын бири да. Себеби Аллах таала Куранда чындыгында шайтан өзүнүн желеттерин, өзүнүн досторун коркутат дейт да. Фала тахафухум. Силер дейт, эй момундар, силер эч качан шайтандардан жана шайтандын олияларынан, досторунан силер эч качан коркпогула дейт да. Ва хафуни ин кунтум муминин. Эгер силер чыныгы момун болгон болсоңор, менин өзүмөн гана коркула дейт да. Аллах таала бизди шайтандан жана шайтанга ээрчиген шайтандын олияларынан, өткөндө биз сабакта айттык го, шайтандын олиялары бар, жана Аллахтын олиясы бар. Шайтандын олиялары алар шайтанга ээрчигендер. Шайтандан жана шайтандын олияларынан коркпогула дейт. Эгер силер чыныгы момун болсоңор, менин гана коркула дейт да. Ошонтип урматтуу туугандар, биз Аллахтан гана коркуш керек. Ушул эң чоң ибадаттардын бири болуп эстелет. Эми коркуу төрткө бөлүнөт. Жакшылап түшүнүп алгыла. Коркуу төрткө бөлүнөт. Биринчиси важип болгон коркуу, ибадат болгон. Экинчиси ширк болгон коркуу. Үчүнчүсү арам болгон коркуу,
төртіншісі табиғи қорқу. Біріншісі уажип болған ибадат болған қорқу. Бұл қайсы десе, бұл жоғарыда айтылғандай Аллах Тағаланың өзінен қорқу. Аллахтың өзінен ғана қорқу. Bir жағынан ибадат болса, екінші жағынан бұл уажип болып есептеледі. Екінші қорқу ширк болған қорқу. Ширк болған қорқу, кейбір ғалымдар айтады, хауф сир деп, жашыру іштен қорқады. Ширк болған қорқу, мысалы, өзі бұл жерде отырады, үйінделі қабырдағы жатқан өліктен қорқады. Бізде қырғыздарда бар ғой, баланша қабырдың жана өткенде авайлап өт, аны сөкпө, аны тилдебе, оозуңду шайып калат деген сөздөр бар ғой. Ошол нерсе да. Хауф сир деген ичинен жашыруун коркот. Сыртынан сен аны коркуп атканын билбейсиң, бирок ичинен баланча кабыр ээсинен коркот. Зыян берип коет, өлтүрүп коет, баксыз кылып коет деген коркуу жүрөгүндө бар. Же болбосо баланча олия. Ал менин ар бир сүйлөп аткан сөзүмдү угуп турат. Ар бир кылып аткан ишимди көрүп турат. Эгер туура эмес иш кылсам эле мени оозумду шайтып коет, же өлтүрүп коет деген коркуу бар да жүрөгүндөчү. Ошол эмне бул ширк болот да. Бұл қорқулардың бардығы Аллах ғана таандық нәрсе. Жада қалса, алымдар айтады, баяғы кейбір музыку тура емес жамааттар бар ғой. Өздерін Алла айтады, біз Аллах олиясызбыз. Ертең қиямат күні дейді, біз тозоқтың астына барабыздағы, ешін алдына барып тұрып, өзүбүздүн чатырыбыз тигип, ошол жерде отурабыз дейді. Каалаган адамыбызды бешке киргизип, каалаган тозокко киргизип чайпайбыз дейді. Анан ошентип айтып аткан болгон болсо, карапайым адамдар не деп ойлойт анан? Өткөндө сабакта айттым го мен, эч качан Аллах Тааланын олиясы мен олям деп айтпайт. Мен олямын деп айта турган болгон болсо, анда бир нерсе бар да. Же ал шайтандын олиясы, же болбосо такыр эле шайтандын олиясы болбосо, эч кандай ширк кылбаса, эч кандай бидат кылбаса, анда бир жахил надан адам да. Экөөнүн бирөөсү. Бирок көбүнчө азыркы учурда мен олямын деп айтып аткандардын бардыгы алар шайтандын олиясы да. Деги эле Аллахка ширк кошот да. Ал эми чыныгы Куран менен Суннаны түшүнгөн адам эч качан мен олямын деп айтпайт ал. Чындыгында Аллахка ширк кошпогон, ар бир тавхидти карманган жана сүннөттү карманган ар бир адам Аллах Тааланын олиясы ал. Бирок олянын даражасы бар да. Олия деген айттык го биз тавхидти бекем кармануу, сүннөттү бекем кармануу. Ошон үчүн качан көрдүңөр элесиздер? Абу Бакирдин, Османдын, же баланча сахаба мен Аллах Тааланын олиясымын деп, Абу Ханифанын, Имам Маликтин, Имам Шафиин, Имам Бухарилерден качан мен Аллах Тааланын олиясымын айткан уктар эле. Аллах Таала Куранда өзүңөр таския бербегиле, өзүңөр мактабагыла дейт да. Ошон үчүн мусулман эч качан өзүнө таския бере албайт да. Жада калса илим элери, мисалы Ибн Базга сиз биздин алымыбызсыз деп айтканда жок антип атпайт экен да. Мен бир илим талап кылып жүргөн бир илим талап кылуучумун дейт. Кара. Ошон үчүн чыныгы илим элери эч качан өздөрүн мактап, өзүнө таския бербейт. Ал эми кимдеки мен алыммын, мен илим эсмин, мага окшогон алымдарды адамдар сыйлап атат деп аткандар, алар чыныгы жахилдер алар. Албетте өзү кыямат күнү жакындаганда билесиңер, хадисте келгендей, акыйкаттар жалган болуп, жалган акыйкат болуп көрүнүп калат адамдардын көзүнө. Чыныгы илим элери адамдардын алдында илимсиз болуп, илимсиз адамдардын астында илимдүү болуп калат да. Себеби эмне? Алмашып калат да көп нерсечи. Көп нерсе бул кыяматтын аламаттарынан, белгилеринен да. Ошон үчүн азыркы учурда карагыла, чоң мен деген алымдарды көп адамдар сыйлабайт, урматтабайт, илим ээси катары көрбөйт дагы, бирок бир күн эле бир жума TikTokко чыксаң, же YouTubeга чыксаң, бир жыл эч кандай фатаваларың жок, китептериң жок, сени исламга кылган, сүннага кылган кызматың жок, бирок сени адамдар аллама, машаалла, Орто Азия тааныйт, мында тигине деп сөз кылып бериши толук мүмкүн да. Дүйнө жүзү тааныйт. Жада калса бунун анча-мынча лекциялары, сабактары, китептери, ой, баланча жакта берилип атат дегенге чейин айтып бериши мүмкүн адамдарчы. Себеби адамдар карапайым да. Ошон үчүн урматтуугандар, эч качан адам өзүн мактабайт экен да. Үчүнчүсү арам болгон түрү, коркунун. Арам болгон түрү. Алымдар айтышат, ар бир корку дейт.
Аллах Таала буйруган важипти таштоого алып барган болсо, же Аллах Таала кайтарган арам нерсени кылууга алып бара турган болсо, ошол коркуу арам дейт. Түшүнөрбү? Аллах Таала важип кылган нерсени сен бирөөдөн корккон себебинен аткарбай турган болмосоң, же Аллах Таала арам кылган нерсени бирөөдөн корккон себебинен сен ошол нерсени кыла турган болмосоң, тескеринче, анда бул арам болуп калат да. Мисалы, Аллах Таала буйруган нерсесинен, Аллах Таала намазды буйруган. Сен бирөөдөн корккон себебинен, апаңан же атаңан же начальниктен корккон себебиңен намазды окубайсың. Бул намазды окуу тамаз таштап кой жөн эле арам эмес, тескеринче бул эмне? Бул куфрга чейин алып барат да, билесиңер, сакал маселеси, хижаб маселеси. Аллах Таала буйруганбы? Буйруган. Сүннөт, важип дейбизби? Мына ушул нерсени бирөөдөн корккон абалда сен хижабыңды чече турган болмосоң, же сакалыңды ала турган болмосоң, анда сен арамга кабыласың да. Эч качан сен бирөөдөн коркконуң Аллах Тааланын буйруган буйругун таштоого алып барбаш керек экен да. Же Аллах Таала тыйган нерселерди бирөөдөн корккон себебинен кыласың. Мисалы, арак арам. Бирөөдөн корккон себебинен өзүң арак ичпейсиң, бирок көчөдө кетип алсаң, бирөө чакырып алып, андан аябай коркосуң да. Кем одан арак ичип турган экен, кем одан алып кой десе, жок мен ичпейм десең, эмне ичпейсиң? Ичесиң сен. Ичкин десе, баягы өзүңөн 1 жаш улуу билесиңер мурун, жаш кезекте, өзүнөн 1 жаш улуулардан, 2 жаш улуулардан коркуп, эмнени буйруса ошону кылып эле го балдар мектепте. Ошентип кичине өзүнөн 1 жаш улуулар ке ичип кой эми десе, кой бир таяк жеген чөйрө ичип коюн деп ичип алган болсоң, бул арамга кабыласың да. Же өзүңнүн начальыңан коркуп, же башка бир дүйнөгө кызыктар абалда пара берсең бирөөгө, корккон абалда, анда бул да сен арамга кабыласың. Сен Аллах Таала кайтарган нерсени корккон абалда кылып атасың да. Же болсо бирөөдөн корккон абалда бирөөдү өлтүрө турган болгон болсоң, бирөөгө зулумдук кыла турган болгон болсоң, анда бул дагы арам болуп калат да. Ошон үчүн урматтуу анда коркуп андай нерсеге барбаш керек. Же бирөөдөн корккон абалда жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбайсың. Корккон абалда. Же бирөөдөн корккон абалда жумага барбайсың, намазга барбайсың. Кечинде куфтанга такыр барбайсың. Неге десе, караңгыдан коркосуң. Же болсо кошунанын бир машка итинен коркосуң. Бунун баары арам да. Көрсөңбү? Ошон үчүн эч качан коркуп таштабаш керек экен. Төртүнчүсү табигый коркуу. Табигый коркуу. Мисалы, жырткычтан коркуу, чоң ит болгон болсо, сен барсаң, ошо мечитке бир гана жол бар. Ошол жолдон кечинде мечитке бара турган болгон болсоң, баягы чоң ит келип сени талап кое турган болгон болсо, анда сен бир эле күн барбай койсоң болот да. Бирок постоянно барбай койбой да, эртеси күнү жарыкта баргандагы итиңди байла, же болбосо аны эмне жок кылыш керек да. Өзүнүн жолу менен, жанагындай бир шариатка каршы келген жолдор менен, аны түшүндүрүү иштери менен жок кылыш керек. Аны постоянно эле итти шылтоолоп барбай койбош керек да. Оттон коркуу, суудан чөгүп кетүүдөн коркуу, караңгыдан коркуу, залым адамдардан коркуу, мына ушулардын баардыгы табигый коркуу да. Адам баласы катуу караңгыда, талада жүргөндөн коркот негизи. Жана ушундай оттон коркот. Мына ушундай корккон болгон болсо, бул табигый коркуу. Бирок табигый коркуу деп эле ибадаттарга таштоосуна себепкер болбошу керек да. Мына коркуунун 4 түрү бар. Үчүнчү ибадаттын түрү бул үмүт кылуу. Бул да Аллах Таала буйруган ибадаттардын бирөө. Үмүт. Силер мындай маани бербешиңер мүмкүн, бирок шариатта бул орду чоң да. Үмүт кимден кылат? Чыныгы үмүт Аллахтын өзүнөн гана үмүт кылат да. Жаннатты кимден үмүт кыласың? Аллахтан. Кечиримди кимден үмүт кыласың? Аллахтан. Соопту кимден үмүт кыласың? Аллахтан. Бактылуулукту, ден соолукту, солих баланы
солих, жубайды кимден үмүт кыласың? Ушунун баардыгын сен Аллах Тааладан үмүт кыласың да. Өмүрүңдүн узун болуш үчүн, бул жашоодо бактылуу болуп, бейиште машаалла түбөлүк бир жакшы жашоону сен Аллахтан үмүт кыласың, урматтуу ханым. Башка эч кимден үмүт кылбайсың. Бирок ушул Аллахтан үмүт кыла турган нерселерди Аллахтан башкадан үмүт кыла турган болгон болсо, бул ширк болуп калат. Адам үмүт менен жашайт. Исламдын өзүндө адам дайыма амал кылганда үмүт менен. Аз келечекте баяндайбыз. Ошон үчүн үмүт бул исламда чоң ибадаттардын бири. Аллах Таала ошон үчүн Кур'анда эмне дейт? Буга далил фаман кана яржу лиқа раббих дейт. Кайсыл бир адам дейт, Аллах Таалага кыямат күнү жолууну кааласа, фал ямал амалан салихан ва ла юшрик би ибадати рабби ахада дейт. Ал салих амал жасап, Раббысына сыйынуудага эч нерсени шерик кошпосун дейт. Кимде ким кыямат күнү Аллахка жолугун үмүт кылса дейт. Баарыбыз үмүт кылабыз да, туурабы? Үмүт кылса дейт, эмне дейт? Жатып алсын дедиби? Кимде ким үмүт кылса, үйүндө жатып берсин болчу үмүт менен, машаалла. Ошол нерсеге жетет деп айттыбы? Айткан жок да. Кимде ким кыямат күнү Аллахка жолун үмүт кылса дейт, фал ямал амалан салихан, аланда салих амал жасасын дейт. Жана Раббысына ибадат кылууда ага эч нерсени шерик кошпосун дейт. Аллах бир карагыла. Жөн эле ибадат кыла бербей, ошол ибадатында шерик кошпош керек экен да. Бул Каф сүрөсүнүн 110 аяты. Эми бул үмүт кылууда шектер бар. Мисалы, биринчи шектин түрү үмүт кылууда христиандар билесиңерби? Христиандар күнөө кылат дагы, церковка барат дагы, попторго кирип туруп, ичине тыйын таштайт дагы, күнөөсүн жууп кетип берет. Билесиңер, а? Ушул нерсе кээ бир адашкан жамааттарда бар. Мисалы, күнөө кылат дагы, шейхтеринин ошол күнөөнү жуушун үмүт кылат да. Бул ошол христиандардан келген да. Шейхтер биздин күнөөсү жууп коет, ошол нерсеге чейин булардын күчү жетет деп ишенет да. Бул ширк болот да. Же болбосо бир жаман абалга кабылганда, баягыдай бир астынан арстан чыгып калды. Бирөөнү жомого эле, астынан арстан чыгып калды. Ошондо сен шейхиңен үмүт кыла турган болгон болсоң, ушул азыр жардам азыр Аллахтан эмес, менин шейхимен келет деп шейхиңен үмүт кыла турган болгон болсоң, анда бул ширк болуп калат. Мындай учурларда үмүт кимден болуш керек? Аллахтан болуш керек. Жада калса өткөндө сабакта айттык го биз. Деңизде мушриктер кетип баратып, тоодой болгон толкундарды көргөндө, баягы сыйынып жүргөн кудайлардын баарын таштап, аларга тилек дугаларды таштап туруп, жалгыз Аллах Тааланы өзүнө сыйынган да. Мушриктердин өздөрү коркунуч келгенде. Ал эми мусулмандар башына кыйынчылык келгенде жалгыз Аллахтын өзүнөн дуа кылып, өзүнөн гана үмүт кылат да. Ал эми кимде ким башына кыйынчылык келгенде куткарууну Аллахтан башкадан үмүт кыла турган болгон болсо, анда чоң ширк болуп калат да. Же болбосо жанагындай эле шейхтеринин чамасы келбегенде үмүт кылса. Мисалы, жамыр жабаган учурларда биз өзүбүздүн оолияларыбыздан, шейхтерибизден үмүт кылабыз. Алардын жамыр жадыруусун бизге бала берүүсүн, ден соолугунан айырып аткан болсо, ден соолук берүүсүн үмүт кылабыз деп ошолордон үмүт кыла турган болгон болсо, мына бул да чоң ширк болуп калат да. Ошон үчүн үмүт бир гана Аллахтан болушу керек да. Бул экинчи түрү, а? Үчүнчү түрү ката болгон үмүт, же адашуу болгон үмүт да. Мисалы, кээ бир адамдар бар, биз жогоруда айттык го, ар бир мусулманда үмүт болуш керек. Бирок үмүт дайыма амал менен байланыш керек да. Амал менен бирге болуш керек. Ал эми амалсыз үмүт боло турган болгон болсо, бул ката, бул адашуу үмүт да. Ошон үчүн бизде бар көп адамдар, карапайымдар. Мусулманбыз дейт дагы, намаз окуйсың десе, иншалла окуйбуз. Аллах кааласа окуйбуз деп коет да. Анан бештен үмүт кылат. Намаз окуйсың десең, окуйбуз. Эми сен барган жерге биз деле барабыз дейт да. Же болбосо мынтип коет аягында. Эми сен шафаат деген нерсе бар экен го силерде. Ошол жака барганда эми сен шафаат кыласың да, биз сенен үмүт кылам дейт да. Эми баарыбыз эле динге берилип кетпейли, арабыздан бир эле адам молда эки болсо жетет дейт да. Сен ошол шафаатты сен кыласың бизге дейт да. Сенен үмүт кылабыз дейт да. Бул дүйнөдө баягы бир адам чоң депутат болуп, губернатор болуп,
аким бол иштесе, ошонун артынан көп адамдар баягы бутунан туруп байып кетет го. Ошол сыяктуу бол. Арасынан бир адам такып адам болгон болсо, чыныгы бир молдо болгон болсо, семьядан бир адам. Болду ошол жетет депсичи. Кыямат күнү барганда сен бардыгыбызды өзүң ала кет дейт да, кайра барсаңчы. Деп ошол өзүнүн бир тууганына үмүт кылат да. Бунун баары адашуу. Бунун баары адашуу. Себеби үмүт кылгандан кийин ал үмүт амал менен байланбаса, ал адашуу. Себеби Аллах Таала Куранда деп атпайбы? Кимде ким кыямат күнү Аллахка жолугун үмүт кыла турган болгон болсо, аланда фали ямал амалын солихан дейт. Анда солих амал жасасын дейт да. Төртүнчү үмүттүн түрү. Төртүнчү үмүттүн түрү ар бир Аллах Тааланы үмүт кылган мусулман ошол үмүттү сөз түрдө ошол үмүтү менен бирге коркуу болуш керек экен да. Ал эми кимде үмүт болуп туруп, ошол үмүтүндө коркуу болбой турган болгон болсо, анда бул туура эмес экен. Туура эмес экен. Себеби Али радиаллаху айтат. Али радиаллаху айтат: "Ла яржу абдун илля раббаху." Аллах Тааланын кулу бир гана Раббысынан үмүт кылат дейт. Раббысы Аллахтан үмүт кылат. "Ва ла яхафу илля занбаху." Жана ошондой эле Аллах Тааланын азабынан Аллах Тааланын азабына түшүп калбаш үчүн күнөөсүнөн коркот дейт. Себеби мусулман адам үмүтү жалгыз өзү болбош керек. Сөз түрдө үмүт менен кошо коркуу болуш керек. Жана коркуу менен кошо эмне болуш керек? Сүйүү болуш керек да. Мисалы мен силерге суроо берейин. Ибадаттын рукундары бар. Буга чейин сабакта алганбыз биз. Силерге суроо берет мисалы. Ибадаттын рукундары эмне деп суроо берсем, эмне жооп бересиңер? Намаздын рукундары бар, дараттын рукундары бар, исламдын рукундары бар. Ибадаттын рукундары бар. Рукундары. Ибадаттын арканул ибада. Арабча. Арабча түшүнгөндөргө. Кайсыл? Мисалы, исламдын 5 парызы бар, билесиңер. Имандын 6 рукуну бар, билесиңер. Кабырда 3 нерседен суралат, аны билесиңер. Бирок эми ибадаттын рукундары кайсыл? Ибадаттын кабыл болушунун канча шарты бар? 2 шарт бар. Эмне ал? Ихлас менен суннат. Баракаллаху фикум. Ибадаттын рукундарычы? Ибадаттын рукундары жол намазга тиешелүү, я. Мына көрөңү? Бул нерсени биз сабакта алганбыз. Ибадаттын рукундары деп ибадат сабакта алгам. Ар бир нерсе мында айтылып кете берет да. Жүрөк менен кыймыл менен ибадаттын рукундары 3. Биле болбу? Биринчиси сүйүү, ал-махабба, экинчиси ал-хауф, коркуу, үчүнчүсү ар-ража, үмүт кылуу. Ошон үчүн ушул ибадаттын рукундары болгон үчүн алымдар ушул 3 рукунду эмнеге окшоштурган? Кошко окшоштурган. Кандайча десе, кошту махаббатты коштун башына окшоштурган. Эки канатын, бир канатын коркуу, бир канатын үмүт деген да. Себеби кош баш болбосо ал кош эмес, эки канаты болбосо ал уча албайт да. Ошондой эле кайсыл бир мусулман болуп туруп, андан сүйүүнүн болбошун, сүйүүнүн жок болушун жана коркуунун, үмүтүнүн жок болуун элестетүү мүмкүн эмес да. Кайсыл бир адам мусулманмын деп туруп, бирок Аллах Тааланы сүйбөсө, Аллахтан коркпосо, Аллахтан үмүт кылбаса, ал мусулман эмес да. Түшүнүңөр маселени? Сүй ар бир мусулман болгондон кийин Аллах Тааланы сөзсүз сүйүш керек да, бул рукундан. Жана Аллах Тааланы сөз коркушу керек. Сен коркпосо, анда неге Аллах Тааланы мен Раббым деп да? Сөзсүз Аллах Тааланын соогунан жана тозоктон сактоосунан жана бешинен үмүт кылат сөз түрдө. Махаббат десе Аллах Тааланы сүйүшү керек, коркуу десе Аллах Тааланын азабынан коркот дайыма, тозогунан, ал үмүт дегенде Аллах Тааланын соогунан бешинен үмүт кылат, рахматынанчы. Ошон үчүн алымдар эме деген? Бир топ алымдар коркуу менен сүйүү мусулман адамда дайыма бир абалда жүрүш керек да. Эгер
коркуунун өзү эле болуп туруп сүйүү болбосо, анда бул опасный дейт. Же эмне үчүн опасный? Себеби ал коркуу жаман эс алып барып коет да. Үмүт үзүлүүгө алып барып коет да. Ал эми үмүттүн өзү эле болуп коркуу болбой калса, анда бул үмүт амалдарды таштап, ибадаттарды таштап алып барып коюшту болушу мүмкүн да. Жана айткандай, бизде бар го адамдар бир гана үмүт менен жашайт да. Ошол үмүт кетет да. Бул туура эмес. Ошон үчүн алымдар эмне дешкен? Кимде ким коркуунун өзү менен гана Аллахка сыйына турган болгон болсо, ал ким деген? Ал-Харури, ал-Хавариш деген да. Ал-Хавариш деген. Себеби хавариштер Аллах Таалага коркуу менен гана сыйынган да. Ал эми кимде ким Аллах Таалага эч кандай сүйүүсүз жана коркуусуз үмүттүн өзү менен гана сыйына турган болгон болсо, ал ким деген алымдар? Ахли-сунналар. Булар эмне? Муржилер деген да. Муржилер ишенеми да. Ал эми кимде ким эч кандай коркуусуз жана үмүтсүз сүйүүнүн өзү менен гана Аллах Таалага сыйына турган болгон болсо, бул кимдин ишеними деген? Чапан кийгендер ишенимдер да. Зикирчилер, чапан кийип алып бийлеген, секирген зикирчилер бар го. Мана ошолордун ишенимдери. Ошон үчүн ахли-сунна алымдар эмне деген? Сөз түрдө ахли-сунна ишениминде болуш үчүн сөз түрдө анда сүйүү болуш керек, коркуу болуш керек, жана үмүт болуш керек деген да. Ал эми коркуу менен үмүт кандай абалда болуш керек деген маселеде кээ бир адамдар дайыма тең түшкөн дейт да. Кээ бир адамдар жок дейт. Кээде коркуу кичине көтөрүлүп, үмүт түшсө болот дейт. Кээ бир учурларда үмүт көтөрүлүп, коркуу түшсө болот дейт. Мисалы кандай учурда десе, адам күнөөгө жакын калганда же күнөөгө түшүп аткан абалында үмүтүнө караганда коркууну көбүрөөк күчөш керек деген да. Ал эми үмүттү качан күчөш керек дегенде, үмүттү адам өлүм төшүнө жатып, ахиретке кетейин деп атканда Аллахка болгон үмүтүн күчөш керек деген да. Кээ бир адамдар кайсыл гана учурда болбосун, экөөнүн бирдей алып жүрүш керек деп айткан да, кээ бир адамдарчы. Себеби буга далил кылышып, кээ бир адамдар айтат, Анас ибн Маликтен келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жаш балага кирет. Жаш балага киргенде жаш бала өлүм төшүгүндө жаткан болот. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайфа таджудука dedi. Өзүңдү кандай абалда таап атасың, көрүп атасың дейт да. Арджуллаха ва хафу зунуби дейт да. Мен өзүмдүн жасаган күнөөлөрүмдөн Аллахтан коркуп, жана жасаган жакшы амалдарымдан Аллах Тааладан үмүт кылып атам дейт да. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف дейт да. Ушундай абалда жатканда кайсы мусулманда ушул эки нерсе бирге турган болбосо, жинала турган болгон болсо, Аллах Таала корккон нерсесинен саламатта кылып, үмүт кылган нерсени берип коет деп айткан да. Ушул хадистин негизинде алымдар эмне деген? Ал кандай гана абал болбосун, өлүм төшөгүндө жатабы, күнөө кылып аткан абал болобу, мусулманда дайыма коркуу менен үмүт бир абалда жүрүш керек деген да. Шейхул Ислам рахимахулла ушундай бир сулуу сөз айткан. Жүрөктү иштетүүчү, кыймылдатуучу нерсе үч нерсе деген да. Ал эмне десе, бул ибадаттардын рукундары деген да. Адамдын жүрөгүн кыймылдап турган. Себеби эмне? Ал сүйүү жана коркуу жана үмүт деген да. Себеби сен Аллах Тааланы сүйгөн болсоң, алхамдулилла, сени эмне Аллахка жетелей турган эмне? Сенин сүйүүң да. Сенин Аллахка болгон сүйүүң күчтүү болгон болсо, ошого жараша сен эмне амал кылат экенсиң да. Мисалы, карагыла жаштарды. Ошол сүйүүсүнө жараша иш кылат да. Канча деген кыздар жигитинен айрылып калгандыгы үчүн мосттон секиришкен. Канча деген жигиттер кызынан айрылган себебинен, кыздар жигиттеринен айрылган себебинен ошол сүйүүсү алардын жүрөгүн аябай катуу орнуп, Аллахка болгон сүйүү такыр болбой, же болбосо сүйүү өтө төмөн болуп, Аллахтан болгон сүйүү баягы өзүнүн жигитине, кызына же дүйнөсүнө болгон сүйүү, азыр көрүп атасыңар, кээ бир бизнесмендер түрмөгө түшкөндө сразу ооруп калат. Туурабы, туура эмеспи? Аларда түшүнсө болот. Себеби кээ бир адамдар дүйнөсүнөн бирден айрылса, өмүр бою жыйнаган дүйнөсү бар да, бир күндө банкрот болсо,
ошодон айрылганда ага аягы оор болот да. Жүрөгү бирден ооруйт дагы өлүп калышы мүмкүн да. Урматтуу туугандар, жанагы адамдарга болгон, жигиттерге, кыздарга болгон сүйүүсү аны эмне? Бул өмүр менен коштошуп алып баратат да. Себеби жүрөктү кыймылдатып турган эмне экен? Ошол сүйүү экен да. Жүрөктүн мотору сүйүү экен. Анын тиги жигитке болгон же кызга болгон сүйүүсү аябай күчтүү болгон себебинен мостун секирген да. Эми сен Аллах Тааланы жакшы туура сүйө турган болгон болсоң, сенин иншалла ошол нерсе Аллахка жетелейт. Аллахтан болгон коркуң сен Аллах Таала арам кылган күнөөлөрдөн тосот да. Сен күнөөлөрдөн канчалык деңгээлде бет буруп алыстасаң, сенин коркуң ошол деңгээлде да. Сен адам Аллахтан канчалык деңгээлде коркконун каяктан билсе болот? Аллах Таала арам кылган нерселерден канчалык деңгээлде алыстаганынан билсе болот экен да. Кээ бирлер мисалы зинаны арам дейт да, зинадан чыга албайт. Рибаны арам дейт да, рибадан чыга албайт. Жана башка көп нерсени арам дейт да, билет арам экен. Бирок жүрөгүндө коркусу төмөн болгон себебинен ошону таштай албай жүрөт. Ал эми кимдин жүрөгүндө анын үмүтү аябай бийик болгон, зор болгон болсо, ал иншалла көптөгөн нерселерге жетелейт. Аллах Таала убада кылган сооп берем, бейиш берем деген көптөгөн сооп амалдарга умтулуп, ошол нерселердин үстүндө жарышуу менен болот экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз учурунда кимде ким баланча кулду азаттык кыла турган болгон болсо, ага бейиш деп пайгамбарыбыз айтып, сахабалар жарышкан да. Себеби Аллахтан болгон үмүтү аябай зор болгон да. Бизде же Аллах болгон сүйүүбүз бийик эмес, же коркубуз дурус эмес, же үмүтүбүз жакшы эмес. Мына ошон үчүн ушундай абалда жүрөт экенбиз да. Өтө төмөн да. Бул ибадаттын рүкүндөрү да, үчөө. Муну ар бириңер билишиңер керек. Эми албетте карапайым адам болгон болсо, келечекте сабакта келет. Ислам бар, бул эң төмөн даражасы. Муъмин экинчи даражасы. Момун. Мухсин бул үчүнчү даражасы да. Эми ошолордун даражасы кандай? Кийинки биз исламга киргенде ошондо үйрөнөбүз да. Кээ бир адамдар Аллах тааныйт дагы, Аллахка шерик кошпойт, намаз окуйт дагы, ошо өтө берет дүйнөдөн. Иншалла ал 5ке барат. Бирок бул эң төмөн даражасы да. Кээ бирөөлөр момун абалда өтөт да. Кээ бирөөлөр ихсан даражасына жетип, мухсин абалда өтөт да. Биз деген жөн эле мусулман абалда эмес, жана момун абалда эмес. Биз ихсан, мухсин абалда өтүш керек, урматтуугандар. Сен азыр дүйнөнүн өзүндө эле, өзүңдө бир карапайым адамдардын катарында жүрүшүн каалабайсың да. Мал жайып жүргөндөрдү ошолордонсуңбу десе, нааразы болушу мүмкүн да. Дүйнөнүн өзүндө эле. Эми албетте ал дагы жакшы. Ал дагы адам жашоосу өтүп атат күнүмдүк. Бирок сен өзүңөн кайсыл адамдардын катарында болушун каалайсың десең, машалла жогору жакта айтышың мүмкүн да. Үйүм мындай болсо экен, келинчегим мындай болсо экен, мингем унам мындай болсо экен, жашаган жерим, шаарым деп бир тилектериң аябай чоң болушу мүмкүн да, армандаган десеңчи. Иншалла ошого жараша адам амал кылыш керек. Үмүтүнө жараша амалын кылыш керек. Себеби хадисте келди го, аятта келди го. Кимде ким үмүт кылса, амал кылсын дейт. Ахиретте да иншалла биз бул дүйнөдө даража өзгөрөт, урматтуугандар. Сен бүгүн кедей болсоң, эртең бай болуп кетесиң. Эртең бай болсоң, кайта кедей болуп каласың да. Ахиретте кандай абалда кирсең, болушун каласың да, бөлүк. 5ке 1,5 кирип, эртең кайта бир 100 жылдан кийин же 100 кылымдан кийин банкрот болуп, тозокко кайта түшүп кетпейт да. Андай жок. Же тозокко түбөлүк кирген адам, машалла аяктан иштеп тозоктон. Башында тачка сүйрөп, анан кийинчерээк машалла фирманын башчысы болуп, губернатор, аким болуп, анан кийин кайта 5ке келдим мен акыр деп келип калбайт эчкимчи. Тозокко кирди, бол түбөлүк кирди, түбөлүк кетти. Ал эми албетте күнөө үчүн киргендер албетте акыр түбү 5ке кайрылып келет иншалла. Мына урматтуу туугандар, бүгүнкү сабак ушундай. Баракаллаху фиким, түшүнүктүү эмеспи?